Канчык, бузуку Алтыгүл, чет элдик тыңчы. Бийлик, депутаттар жана фейк аккаунттар куугунтуктарды, массалык камоолорду жана репрессиялык мыйзамдарды акташ үчүн ушундай куруу айыптарды колдонушат. Эми болсо чет элдик тыңчы мыйзамынын жардамы менен бийликтин тилин албаган адамдардан душмандарды токууну пландап жатышат. Депутаттар сунуштаган мыйзамга ылайык эл аралык уюмдардан, чет мамлекеттерден же алардын мамлекеттик органдарынан жарым-жартылай каржыланган, ал тургай чет өлкөлүк жарандардын жеке салымдарынан колдоо алган кандай гана уюм болбосун, өзүн чет элдик өкүл деп таанып, тынымсыз текшерүүлөргө жана басымга даяр болушу керек. Бирок ачыгын айтканда, Кыргызстанда кайсыл бир айылдын оозунда арка орнотуудан баштап, аскердик техника, атайын жабдууларды жана дары-дармектерден алууга чейинки дээрлик бардык тармак жарым-жартылай эл аралык демөөрчүлөр тарабынан каржыланса керек. Мыйзамдын автору деп 30дан ашык депутат көрсөтүлгөн, бирок айрымдары демилгечилердин тизмесинен чыгып кетишти. Себеби мыйзам долбоору менен макул эмес болуп чыга келишти. Бирок бул чуулгандуу мыйзамдын эң башкы демилгечиси Надира Нарматова репрессивдүү мыйзамды мекенчилдер колдоп берет деп үмүт өтүп жатат. Өлкөдө аталган мыйзам долбоорун парламентте депутаттар, башкы телеканалда бийликчил эксперттер, социалдык түйүндөрдө фейктер сүрөмөлөп жатат. Ал эми коомчулукта болсо бул мыйзамга андай деле каршы чыккандар жок. Каршы чыкканда деле кимдер каршы чыкмак эле? Адатта демократиялык нормалар үчүн күрөшүп, мыйзамдуулук болсун деп тынч жүрүштөргө чыккандар басым кысым көрүп, же такыр эле камакта отурат. Бирок ушундай эле мыйзамга Грузияда кандай реакция болгонуна баам салсак, ал жакта грузиндер нааразылык акцияларынын арты менен эркин коомду сактап кала алды. Бул мыйзам долбоору башка репрессиялык мыйзамдар сыяктуу эле Орусиянын мыйзамдарынан үлгү алган. Журналисттер мындай документтерде кыргыз депутаттары башын оорутуп отурбай эле Орусиянын ондогон беренелерин көчүрүп аларын көп эле айтып жүрүшөт. Аталган мыйзамды Орусиянын кызыкчылыгын жана анын жарандарынын укугун коргойт деп сүрөмөлөшкөн. Бирок кийин дал ушул укуктарды коргогондор чет элдик тыңчы деп таанылды. Ал жакта чет элдик тыңчылардын тизмеси абдан чоң. Ага аялдардын, аскерлердин, зомбулуктан жабыркагандардын, дарыгерлердин, ВИЧ жуктурган адамдардын укуктарын коргогон уюмдар, кайрымдуулук фонддор, билим берүү борборлору, басмаканалар, Жапайы жаратылыш фонду жана ЖМК кирген. Ал тургай мисалы Алтайдын Тубалары улуттук маданий уюму да кирген. Уюмдардын артынан эле жеке адамдар чет элдик тыңчы деп тааныла баштаган. Журналисттер, адвокаттар, укук коргоочулар, жазуучулар, социологдор, тарыхчылар, ал тургай актер жана ырчылар дагы. Мисалы, согушка каршы чыккан актер Артур Смоленинов, ырчы Монеточка, куудулдар Семен Слепаков жана Максим Галкин, рэпер Моргенштерн, мода тармагын чагылдырган блогер Вероника Белоцерковская дагы. Аталган тизмедеги адамдар менен уюмдарды Орусияда куугунтукташат, айып салышат, алардын укук коргоодогу ишмердүүлүгүн дискредитациялашат, айыптап жана сындашат. Фейктер чабуул жасашат, тукурушат, эң негизгиси террорист деп жарыялап, кылмыш иштерин козгошот. Ал эле эмес, өлкөдөн кууп да чыгышат. Чет элдик тыңчы деп жала жабуу бардык орус тилдүү мейкиндикте жайылган. Кыргызстан орус мыйзамдарына баш ийген Орусиянын бир облусу эмес, көз карандысыз мамлекет. Бирок ага карабастан бизде чет элдик тыңчы ырчылардын концерттерине тыюу салына баштады. Пропаганда жана куугунтук үчүн адамдарды айыптоо, мисалы Гарри Поттер жөнүндө китептердин сериясында жакшы чагылдырылган. Чыгармада сыйкырчылардын белгилүү бир тобун жектеш үчүн арам кандуулар же өз канын чаңгандар деген кемсинтүүчү терминдер колдонулган. Мунун өзү куугунтукталып жаткан сыйкырчыларды адам катарынан чийип салышкандыктан коом алардын куугунтукталышына, ал тургай өлтүрүлүшүнө көз жумуп калганына алып барган. Анан калса да бул нерсе адамзаты тарыхта далай эле баштан өткөргөн кояларга окшош болуп атпайбы? Ар бир жаңы дин же анын агымдарына жала жабылчу. Бул кимдир бирөөнү еретик же капыр деп атап куугунтукту актоого жол берчү. 1572 жылдын 24 августуна караган түнү Парижде католиктер 3000 протестант гугенотту кырган. Бул окуя Варфоломей түнү деп тарыхта калган. Ал эми 20-21 кылымда Мьянмада рохинджа мусулмандары менен Карен христиандары диний негизде
куугунтукка кабылган. Кайсыл бир кездерде карендер өлкө тарыхында роль ойноп, күрөшүп, өз кызыкчылыктарын коргоп, саясий күч болуп турган. Союздаштары жок, ачкачылыкта калгандан кийин бул адамдар рохинджалар сыяктуу эле билим алууга, чечим чыгарууга шарты жок алыскы райондорго көчүп кетүүгө аргасыз болушкан. Мьянмада рохинджалар муундан муунга жашап келген мусулмандар экенине карабастан, булар чындыгында бенгалдыктар, чоочун келгиндер делип жарандыктарынан ажыратылган. Ал эми Мьянманын негизги калкы рохинджалардын куугунтукталышын колдогон. Пропаганда жана бийликтин саясатынан улам калк кылымдар бою өлкө аймагында жашаган мусулмандар мыйзамсыз келген мигранттар дегенге бөрүкүндөй ишенип калышкан. Рохинджаларда, карендерда массалык кыруу, талап тоноо, зордуктоолорго жана ачкачылыкка дуушар болгон. Рохинджа жана карендердин миллиондогон ашыгы качкынга айланган. Бул адамдардын 500дөн ашык кыштагы жер бетинен жок кылынган. Өлүм саны жүздөп, миңдеп саналат. ЖМКнын аймактагы иши чектелип, так маалымат чогултуу кыйындаган. Сөөктөрү жалпы көрүстөндө табылган рохинджа эркектерин массалык кыруу фактысы боюнча 2 мьянмалык журналист иликтөө баштаганда өлкөнүн башчысы Аун Сан Суу Чжин аларды чыккынчылар деп айыптап, соттоп, эркиндиктеринен ажыраткан. Эми кыргыздардын жакынкы эле тарыхындагы жырлыктарына кайтсак, бул түздөн-түз биздин ата-бабалар кабылган окуялар. Мисалга алсак, так эле ушундай чыккынчы аталган кыргызстандыктын окуясы. Аны тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегин айтып берген. Абдрахман Алиев 2-дүйнөлүк согушта Кызыл армиянын катарында согушуп, туткунга түшкөн. Концлагерден качып атууга кеткен калып, аман калган. Алиевти албаниялык чабан куткарып калган. Аскер жергиликтүү партизандарга кошулуп, 1945-жылга чейин нацисттик армияга каршы салгылашкан. Ал эми мекенине кайтып келгенде эл душманы аталып, туткунда болгондугу үчүн Сибирге сүргүнгө айдалган. Сүргүндөн Сталин өлгөндөн кийин гана кутулган. Дагы бир жала бул пантүркчүлөр. Совет бийлиги кыргыз адабиятчылары Зияш Бектенов, Ташим Байжиев жана алардын калемдештерин мына ушинтип айыптаган. Алар Манас эпосун издеген үчүн эле репрессияланган. Миңдеген кыргызстандык мына ушундай жалаанын курмандыгы болгон. Алардын арасында кулакчы деп аталып, жол азабынан, лагерлерде оор жумуштан өлгөн малчылар да, өлүм жазасына тартылгандары да бар. Керек болсо, кыргыз маданий ишмерлери менен саясатчылары, мисалы Касым Тыныстанов жана Чыңгыз Айтматовдун атасы Төрөкул Айтматов. Булар дал ошол куруу айыптын айынан өлтүрүлгөн. Азыркы Кыргызстанда бактыга жараша массалык кыргындарды жана эшиктин алдында күткөн жамандыктын жышанындай кара унааларды актаган колдонуудагы жырлыктар жок. Бирок көкүтүү, куугунтук жана камоолор бар. Чет элдик тыңчы ярлыгын жармаштыруу бийликтегилерге, адегенде ЖМКны, укук коргоочуларды жана активисттерди ишенимсиз катары бөлүп кароого жол ачат. Андан кийин бул калк арасындагы ыңгайсыз топторго тарайт. Мунун баарын биз эбак эле Орусиянын мисалында көргөнбүз.